Кайың барбы, кыргыз балта чаппаган, кыржоон барбы, кыргыз кыргын таппаган, кылымдарга аты калбай өчөрдө, кыргыз элин кыраан манас сактаган. Кыргыз элинин туңгуч тилчиси Кусейин Карасаевдин өмүр баяны, эмгектери жана сыйлыктары менен таанышабыз. Кусейин Карасаев 1901-жылы, кээ бир маалыматтар боюнча 1902-жылы Ысык Көл облусунун Түп районуна караштуу Токтаян айылында туулган. 7 жашка чейин чоң атасы Калыбек ажынын колунда өскөн экен. 1914-16 жылдары Караколдогу Орус Тузем мектебинде окуйт. Тири карак, зирек бала. Пушкиндин ырларын жаттайт. Орус тилин булагынан суу ичет. 1916-жылдагы Аламат үркүндө эл менен бирге Кытайга текеске качат. Кыргыздар кыямат күнгө туш болот. Ал мушкул күндөр Кусейиндин жүрөгүндө да кеткиз дарт болуп, улут трагедиясы болду. Жаш Кусейин жан сактоонун айынан кой багып, текести бийлеген Кытай чек арасындагы тилмечи сакчынын баласын окутуп жан баккан экен. Мына билимдин пайдасы. 1921-жылы өз элине, жерине кайтып келип, 1923-24 жылдары Токтаян айылына селревком болуп иштейт. Эл оозуна алынып, коомго аралашат. Ал эми 1925-жылы Ташкентте барып, Кыргыз-Казак таалим-тарбия институтуна кирип окуйт. Кусейин Ташкентте иштеген Абдрахманова, Арабаевдер менен өтө жакын ынак болгон эле. Кыргыздын туңгуч гезити Эркин тоону чыгаруучулардын тобуна кирген. 1924-25 жылдары Орто Азия мамлекеттик университетинин жумушчулар факультетинде сабак берген. 1926-жылы Ишеналы Арабаев экөө жаңылык китебин жазышат. Ал китептен кыргыздардын 60% сабатсыздыгын жоюуга жардамчы болот. Константин Юдахин экөө кыргызча орусча сөздүктү түзүшкөн. Бул эки окумуштуу кыргыз лексикасынын казанында бирге кайнашкан. 1931-жылы Ленинграддагы Энукидзе атындагы Чыгыш институтун ийгиликтүү аякта Фрунзеге келип, Адабият институтуна ага кызматкер болуп ишке орношот. Фольклорду жыйноого катуу киришип, Тоголок молдонун нарындан чакыртып келип, анын чыгармаларын алтын фондуга алат. Саякбай Каралаевдин айтуусунда Манас эпосун жазып алууну уюштурган. Манас сөзүн Манас танууга биринчилерден киргизген. 1944-жылы кандидаттык диссертацияны жактап, чыгармачылыкта катуу киришип, бир нече китепти жазат. Кусейин Карасаев 1998-жылы каза болуп, сөөгү өз жерине коюлган. Айша апанын айтуусунда Карасаев көп иштеп, көп жашаганына байланыштуу 5 машинканы иштен чыгарган. Эмгектери: жаңылык чоңдор үчүн окуу куралы, орусча-кыргызча сөздүк, кыргыз тилиндеги жөндөмөлөрдүн семантикасы, кыргыз ырларынын түзүлүшү системасы жөнүндө. Орфографиялык сөздүк, кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү, түгөйлүү сөздөр, камус-наама, баштан өткөн мажаралар, накыл сөздөр, өздөштүрүлгөн сөздөр, Кусейин-наама, күлкү-наама. Азыр Кусейин Карасаевдин эстелиги мемориалдык комплекси Ысык Көл жээгине орнотулган. Бул кишинин залкар эмгектери түбөлүккө кыргыз элинде сакталып, мурас болуп кала берет. Илим пост, окумуштуу, Кызыл туу, Манас орденин, эл аралык таанышман сыйлыгынын ээси, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, мамлекеттик сыйлыктын ээси. Сиздер менен мен Садыкбаева Айжан болдум.